Былтыр Баткен облусунун өнүктүрүү үчүн 23 доллар ишке ашырылды. Бул үчүн өлкө бюджетинен 500 миллион сом бөлүнгөн. Маалыматка караганда бүгүнкү күнгө карата 7 долбоор аткарылып бүткөн. Алар Самаркандек жана Карабак айыл аймактарында туристтер үчүн өз-өзүнчө аралыктан кароо аянтчасын куруу. Кадамжай районунун Ак Турпак айыл аймагындагы узундугу 5 чакырым болгон ички жолду асфальттоо иштери, Кадамжай шаарындагы айыл чарба продукцияларын сактоочу логистикалык борбордун курулушу, Кадамжай шаардык мэриясынын муниципалдык балансындагы дарыкананын имаратын бала-бакчага айландыруу, Ак Турпак айылындагы Кожешкен дарыясынын 250 метр аралыгын бекемдөө иштери дагы 16 долбоор ишке ашырылууда. Алардын арасында Баткен районунун Төрткүл айыл аймагындагы Сары Ташты кесип кайра иштетүүчү завод куруу, Кадамжай районунун Бирлик айыл аймагында муниципалдык айыл чарба продукцияларын сактоочу борбор куруу, Баткен шаарынын Чет булак кварталына муниципалдык автобекет куруу иштерин улантуу сыяктуу долбоорлор бар.